жөгөн жоксуңбу? Тамактандыңбы? Бир жериң ооруп атабы? А мүмкүн чай ичерсиң? Дагы көптөгөн суроолорду бир гана эне айта алат. Анткени ал нерсе энеге гана кызыктырат. Ар бир жылдын май айынын 3-чү жекшембисинде республика аймагында энелер күнү белгиленет. Бул тууралуу жарлыкка экс-президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылы кол койгон. Эне болот үй бүлөдө нурун чачкан, эне болот жарыктыкка сени тапкан, эне болот бөпөлөтүп мээрим төгүп, эне болот ак бешикке бөлөп баккан, эне болот жылдыз болуп маңдайыңа, эне болот бакыт издеп таалайыңа, эне болот сен оорусаң кошо ооруган, эне болот жабыр тартып далайыңа, эне болот көңүл бөлүп кошо күлгөн, эне болот сага тартып үйдө жүргөн, эне болот сагындырып балдарын, эне болот бата берип үйдө күткөн. Жашоо өмүрдүн башатында эне турат. Анын улуулугу, касиеттүүлүгү да ушунда. Эненин таманы тоолган жербейиш деп айтылат элде. Андыктан бул жарык дүйнөдө өмүр улаган аязаттын үйдүн куту, жашоонун көркү деп айтууга толук негиз бар. Аларсыз адамзаттын эртеңки күнү элестетүү мүмкүн эмес. Ай чырайлуу, ак ниет, колу боор, берекелүү, энелерди кандай мактаса да сөз жетпейт. Анткени адамдан адам жаралып, өмүр улуу кудуретин энеге таандык. 9 ай түйшөлүп боюна көтөргөн наристени эрезеге жеткенче чейинки түйшүгү эненин мойнунда. Кыргыздар илгертен бери мейирман эне жөнүндө нечендеген окумуштай сонун ырларды, акылма макал лакаптарды жана улуу дастандарды жараткан. Эне үйдүн куту, эне баланын тарбиячысы, насаатчысы. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыз биздин бийик болгон энелерибизге арналды. Демек балдар, энелерди сыйлайлы, кадырлайлы, барктайлы. Сүйүүдө, махабатта бир күн бүтөт, унутулуп күйгөн шамдай баары өчөт. Эч кимге керегиң болбой калган кезде үйдө сени жалгыз гана энең күтөт. Майрамыңар куттуу болсун энелер, мээримиңер кандай алкоо тең келер, бала үчүн түн уйкудан ойгонуп